Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bugün sizler menen göz tiyүүдөн, sыйкыр dualardan, jin şaytandардын ilişkenlerinden, degele jamandыктын kандай türünөн korgonуу jönүндө сүйлөшөбүz. Эң биринчи ар бир кылып аткан ишибизди бисмиллах сөз менен баштайбыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: бисмиллах деген сөз адам баласы менен жин шайтандардын ортосундагы тосмо болот дейт. Ошол себептен бисмиллах сөздү ар бир акыбалда, ар бир учурда айтууга үйрөнөбүз. Андан кийин музыкаларды угуудан алыс болобуз. Анткени музыкалар коюлган жерде, музыкалар коюлган үйдө жин шайтандардын чогулуусу анык. Андан кийин Бакара сүрөсүн окуп турабыз үйдөн. Же окушту билбей турган болсок, дайыма телефондон, интернеттен Бакара сүрөсүн үйгө коюп турабыз. Ошол Бакара сүрөсү жин шайтандардын кубалаштыгы жөнүндө пайгамбарыбыз хадистеринде келген. Жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн күндө эртең менен жана кечки убак 3 жолудан кайталап окуп турабыз. Андан кийин Аятал Курси деген аятты эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу жана жатаарда дайыма окуп жатабыз. Андан кийин La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir деген зикирди эртең менен 100 жолу, кечки убак 10 жолу кайталайбыз. Андан кийин Bismillahillezi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim деген зикирди дагы эртең менен дайыма 3 жолу жана кечки убак дайыма 3 жолу кайталайбыз. Андан кийин Hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim деген зикирди эртең менен 7 жолу, кечки убак 7 жолу кайталайбыз. Андан кийин дагы бир зикир Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу кайталайбыз. Андан сырткары ушул эле Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак деген зикирди кайсыл бир жерге барганда, кайсыл бир үйгө барганда, кайсыл бир айылга конокко барганда дагы ушул дуаны бир жолу айтып койсоңуз, ошол барган жердин ар кандай зыяндарынан Аллах Таала сизди коргойт. Жана күндө асыр намазынан кийин Уиду аулади би калиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хама ва мин кулли айнин лама деген зикирди дайыма айтып жүрсөңүз, бул сиздин балдарыңызды коргоо дуасы болуп эсептелет. Жогорудагы айтылган дуаларды жана аяттарды чын ыклас менен, Аллахка толук таянуу менен аткара турган болсоңуз, Аллах Таала сизди бардык жамандыктардан, бардык көз тийүүлөрдөн жана бардык сыйкыр дуалардан сизди коргойт. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля Расулилlah.